Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүн биз функциялар боюнча мисалдарды карайбыз. Бизде fx барабар модуль ичинде x кемитүү x функциясы берилген. Ушул функциянын минус f минус 2деги жана f 2деги маанисин табышыбыз керек жана салыштырышыбыз керек. Анда биринчи колонканын маанисин тапсак, минус f барабар x-н ордунда бизде минус 2 турат. Демек, x-тин минус 2деги маанисин табышыбыз керек. Минус модуль ичинде минус 2 кемитүү минус 2 барабар минус модуль ичинде минус 2ден 2 чыгат. Минус кашан алды минус болгондо кашан ичиде белгилер карма каршы белгиге өтөт эле. Демек, плюс 2 барабар минус 4. Эми f'тин 2деги маанисин тапсак, модуль ичинде 2 кемитүү 2. Бул модуль ичинде 2ден 2 чыгат, кемитүү 2 барабар 0. Демек, биринчи колонканын мааниси минус 4-кө барабар, ал эми экинчи колонканын мааниси 0-го барабар. Демек, экинчи колонкабыз чоң. Жооп Б вариант. Экинчи мисалыбызда f9-дун маанисин табуу талап кылынган. 2x плюс 1-ди 9-га барабарлап чыгарышыбыз керек. Анда 2x кошулган 1 барабар 9. Мындан 2x барабар 1-ди барабардын бул тарабын өткөрсөк минус 1, 9-дан 1-ди кемитсек 8. Мындан x барабар 4 экендигин табабыз. Анда бөлүмүндө 4 кемитүү 5. Тамырасында 4-төн 2 кемитүү 4, 4-төн 5-ти кемитсек минус 1. Минус 2 бөлүү минус 1 бул барабар 2. Биздин жоопто Г варианты. Кийинки мисалда колонка берилген. Колонкада A'нын ордунда 2 турат, биринчи колонкада Б'нын ордунда 1 турат. Анда маанисин тапсак, 2 1 A'нын ордуна 2-ни коюп чыгарабыз. Кошулган 1 B минус 2, B бизде 1-ге барабар, кемитүү 2 барабар 3 көбөйтүү минус 1 минус 3. Экинчи колонкабыз 3 2, демек 3 кошулган 2, B минус A'быз 2 кемитүү 3 барабар 5 көбөйтүү минус 1 барабар минус 5. Биринчи колонкабыздын мааниси минус 3-кө барабар болду. Ал эми экинчи колонканын мааниси минус 5-ке. Минус 3 минус 5-тен чоң болгондуктан жооп А вариантыбыз. Кийинки мисалда y барабар fx жана y барабар gx функциялары берилген аралыкта fn барабар gn болсо, fn минус 1 менен gn минус 1-ди салыштырышыбыз керек. Функциянын графиги бизге берилген. Gx функциясынын графиги, ал эми бул fx функциясынын графиги. fn барабар gn дейт. Демек, экөө тең бир эле учурда барабар болгон чекитибиз мына ушул чекит, бул n чекити. Бизде fn минус 1 gn минус 1. Мисалы, энди болжолду 1 деп алсак, бирден бир чекит солго жыла турган болсо, анда мына бул жерибиз n минус 1 болуп калат экен. Анда мына бул жер gn минус 1 бул чекит. Экинчи чекитибиз n минус 1-ге ушул эле аралыкка жылса, анда бул жерге бир аралыкка солго жылды. Бул жерибиз f n минус 1-ге барабар экен. Эми gn минус 1 чекитибиз 0-го барабар болсо, fn минус 1 чекитибиз 0-дон кичине. Демек, терс сан.
J n minus 1/0 болсо, f n minus 1/0'дон кичине терс сан болсо, анда экинчи колонка чоң. Биздин жоопто B вариант. Кийинки тапшырмада y барабар fx функциясы берилген аралыкта fx a'да y 0го, b x 0'до y b'га барабар экен. Биз a жана b'ны салыштырышыбыз керек. X кандайдыр бир сан болгондо y 0го барабар. Демек y 0 мына бул жерде y 0, x'ыбыз a. Демек мына экөө кесилишкен чекитибиз a'га барабар экен. Координатасы a'га барабар. X'та ал эми экинчи функциябыз f0'до. Демек x 0 болгондо x 0 мына бул жер y b'га барабар экен. Демек оң мааниге ээ, ал эми a'быз терс мааниге ээ. B чоң, жооп